Одолондан BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Британиянын жана Франциянын Ливиядагы аскердик операциялары өлкөнү башаламандыкка алып барып, өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун күч алышына себеп болду, дейт айрым британ депутаттары. Жылдыздардын так картасы чийилүүдө. BBC бул иш-чаранын чоо жайын билип келди. Окшош көрүнгөнү менен бул жаныбарлар бири-биринен айырмаланып турат. Окумуштуулар жирафтардын 4 башка түрүн аныктады. 2011 жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылганда Ливияда доор алмашуусу күтүлгөн. Бирок өлкө башаламандыкка батып, жүздөгөн куралчан топтор бийликти талашып, салгылашуулар орун алган. Бул абалды өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ колдонуп, өлкөдө күч алган. Эми Британ парламентиндеги айрым депутаттар Ливиядагы оор абалга Британ өкмөтү жоопту деп билдирүүдө. Бүгүнкү күнү Ливияда атаандаш куралчан топтор бийликти талашып келет. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ да өлкөдө тез жайылууда. Ал тапта жергиликтүүлөр өздөрүн тобокелге салып, Европага багыт алууда. Британиянын депутаттары бул абалга мурдагы премьер-министр Дэвид Кэмерон жана Франциянын мурдагы президенти жоопту деп маалымдашууда. Эки жетекчи 2011 жылы Каддафини кулатыш үчүн аскердик учактарын өлкөгө жөнөткөн. Британ парламентинин тышкы иштер боюнча комитети эки жетекчи такталелек жоромолдорго таянып Бенгази шаарынын тургундары коркунучта деген жүйө менен кийгилишүү чечимин кабыл алган деп билдирүүдө. Британиянын депутаттары жөн жай тургундарды коргоп калуу миссиясы Каддафини бийликтен түшүрүү аракетине айланганын да кескин сындашты. Алардын айтымында өкмөт так стратегиясыз аскердик операциясын баштаган. Биз Ливияда режим алмашкандан кийинки кесепеттерге даяр болгон жокпуз. Чынында чектелген гана анализ маалыматтар келген. Чыныгы абалды түшүнгөн эмеспиз. Бирок депутаттар учурдагы өкмөттүн Ливиядагы аракеттерин ырастады. Британия Ливиянын улуттук биримдик өкмөтүн колдоп келет. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы болсо Британиянын Ливиядагы кадамдарын Бириккен Улуттар уюму жана Араб мамлекеттеринин лигасы да колдогонун белгилеп, Каддафи жараткан коркунучту көз жаздымда калтыруу мүмкүн эмес болчу деп маалымдады. Европанын космос агенттиги галактикадагы миллиардка жакын жылдыздын жайгашкан жерин аныкташты. Уюм 3 жыл бою Гая космостук телескобу менен изилдөө иштерин жүргүзгөн. Эми окумуштуулар биринчи жолу галактиканын так картасын түзүшүүдө. Асмандагы күн саманчынын жолу деп аталган биздин галактикадагы миллиарддаган жылдыздардын бири. Китепте жазылгандай, ал мындай көрүнөт. Бирок бул элестүү сүрөт бизге жакын жайгашкан 100 чамалуу жылдызды байкоого гана негизделген жоромол. Соңку 3 жылда Гая аттуу телескоп асманды каршы терши изилдеп, миллиардтан ашуун жылдыздын турган жерин тактап, алардын жарыктыгын ченеп чыкты. Андыктан жакын арада саманчынын жолу кандай экенин тагыраак чагылдырган сүрөттү көрөбүз. Жылдыздардын жүрүшүн так белгилеп, астрономдор галактиканын келечектеги өзгөрүүсүн жоромолдой алышат. Ал эми аны артка карай жүгүртүп, саманчынын жолу миллиарддаган жыл илгери кантип калыптанганын билүүгө мүмкүн болот. Гая тарткан сүрөттөр ааламдын пайда болушу, эволюциясы, структурасы тууралуу билүү багытындагы революциячыл кадам десек болот. Бул телескоп бизге жылдыздардын адеп пайда болушу, алардын жашоосунун жүрүшү, жалпы космология тууралуу дагы көп маалымат жыйнап берет, дейт Джерри Гилмор. Телескоп жыйнаган маалыматтар өтө көп болгондуктан Европа космос агенттиги дүйнө боюнча окуу жайларды жардамга чакырды. Алар маалыматты ылгап, кызыктуу нерселерди бөлүүгө жардам берет. Мындайды күндө көрө бербейсиң да. Бул аябай сонун иш. Мен 14 жашымда эле супернова жылдызын тапканыма кубанып жатам. Астрономдор ошону менен катар галактикабызда азыр биздин ойго да келбеген таптакыр жаңы нерселер табылат деп үмүттөнөт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Бириккен Улуттар уюму Сириянын курчоодо калган аймактарына, анын ичинде Алеппо шаарынын чыгышына гуманитардык жардам дале жеткире элек. Ок чыгарбоо келишими дале күчүндө. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар Түркиянын чек арасында даяр турат.
бирок согушуп жаткан тараптардан коопсуздукка кепилдик сурап жатат. Ал эми гуманитардык жардам жүктөлгөн Орусиянын унаалары Хом шаарындагы Сириянын өкмөттү көзөмөлдөгөн аймактарына жетти. Тайванды кубаттуу Миранти аттуу тайфун каптап, электр жарыгы үзүлдү. Бул быйылкы эң кубаттуу тайфун деп сыпатталууда. Өлкөдө мектептер жана ишканалар жабылып, учак каттамдары да токтотулду. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдардын айтымында, Түндүк Кореяда суу ташкынынын айынан 10 миңдеген тургундар жер которуп, өлкө гуманитардык кризиске туш болууда. Бириккен Улуттар уюму жана Кызыл Кресттин айтымында, өлкөнүн өкмөтү 133 адам курман болуп, 400 киши дайынсыз жоголгонун жана айдоо талаалары да жабыркаганын маалымдаган. Израилдин мурдагы президенти Шимон Перес шейшемби күнү инсульт болуп, учурда ооруканада дарыланууда. Доктурлар анын абалы туруктуу, бирок оор экенин маалымдашты. 93 жаштагы саясатчы 1994-жылы Палестинанын президенти Ясер Арафат менен убактылуу тынчтык келишимине кол койгону үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган. Жирафтар бири-биринен айырмаланат деп ойлойсузбу? Окумуштуулар жирафтардын 4 башка түрү бар экенин аныкташты. Көрсө Африкадагы жирафтар окшош болгону менен ак аюу жана күрөң аюуда эле айырмаланат экен. Жирафтарды Африканын назик гиганттары деп коюшат. Булар байырлаган чөйрө кичирейип бараткандыктан бул жаныбарлардын саны азаюуда. Ушундан улам тергөө башталган. Генетиктер жана жаратылыштык коргоо кызматкерлери биргелешип, жирафтардын ДНК-сын изилдеп чыгышты. Бул изилдөө таң каларлык маалыматты ачыкка чыгарды. Иликтөө таап чыккандай, жирафтардын 4 башка түрү бар экен. Баары тең абдан узун жана келбеттүү бирдей көрүнөт. Бирок чындыгында генетикалык жактан абдан айырмаланып турушат. Мисалы, күрөң аюу менен ак аюудай айырмасы бар. Бул зоопаркта сиздер көрүп жаткан жирафтар бир эле тордуу деп аталган түргө таандык. Булардан тышкары түндүк, түштүк жана масай жирафтары деп бөлүнөт. Сыртынан айырмасы эч байкалбаганы менен окумуштуулар үчүн бул өтө маанилүү маалымат. Жирафтар көрүнүшү айырмаланып турарын түшүнүү өтө маанилүү. Ал эми алардын ортосунда генетикалык да айырма бар экени, жирафтардын адаттарын билип, аларды сактап калуунун жолун табуу үчүн абдан маанилүү. Акыркы 15 жылдын ичинде жапайы жирафтардын саны 40% азайган. Дүйнөнүн эң узун бойлуу жаныбарларын сактап калуу үчүн алар кандай чөйрөдө жашаса жакшы болорун ДНК-сын изилдеп аныктоо натыйжалуу болот деген үмүттөр бар. Эми спорт. Паралимп оюндарынан баштайбыз. Кытай 64 алтын, 52 күмүш жана 35 коло, жалпысынан 151 медаль алып биринчи орунда турат. Улуу Британия 80 медаль менен экинчиде. Украина болсо 72 медаль менен үчүнчү орунда. Европанын футбол башкармалыгынын жаңы президенти Александр Шеферин биринчи кадамы катары Чемпиондор лигасында реформаларды жасайм деп билдирди. ЮЭФАнын мурдагы президенти Мишел Платини $2 миллион мыйзамсыз алган деген айыптардан улам 4 жылга спорттон четтетилген. Платини бул айыптарды четке кагып келет. Футболду улантабыз. Чемпиондор лигасындагы оюндарда Барселона 7-0 эсебинде Селтикти жеңип алды. Месси хэт-трик тепти. Арсенал болсо 1-1 эсебинде ПСЖ менен тең чыкты. Бүгүн Премьер лиганын чемпиону Лестер Сити бельгиялык Брюгге менен күч сынашат. Жаңылыктардын соңунда социалдык тармактарда смайлик жөнөтүп калабыз. Ал эми 15 жаштагы Германияда жашаган Сауд Арабиялык кыз жоолук тагынган эможилер жок деп, аны өзү тартып, компанияга кат жолдогон. Эми бул эможилер 2017-жылы кардарларга сунушталат. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду таба аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн BBC Кыргызда издеңиз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.